Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен орозо жана медицина жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Аллах Таала Кур'ани Каримде Бакара сүрөсүнүн 184-аятында мындай деген: Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва анна тасуму хайрал лакум ин кунтум та'ламун. Эгер билсеңер, орозо кармооңор силер үчүн жакшы деп айткан. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орозо туткула, орозо силерди сак саламат кылат, ден соолугуңарды жакшыртат деп айткан. Ошондой эле мусулман Рамазан айында көп ибадаттарды кылып, мисалы кошумча намаз аткарып, Куран окуса жана башка бир ибадаттарды кылгандыгы үчүн ал руханий жана акыл эс стабилдүүлүктү сактайт. Урматтуу момун мусулмандар, орозоңуздар кабыл болсун, орозо кармаңыздар, көп Куран окуңуздар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.